400 километр аралыкты басып өттүк. 4-5 саат аралыгында бул жерге келип жеттик. Баткендин эң кооз жерлерин чагылдыранга аракет кылдык. Бул жолку чыгарылышыбызда биз менен Johnny Traveler. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Биз калп эле азыр учурашып коет, негизи оштон бери чогуу келдибиз. Айтор Johnny байкебиз бүгүн биз менен сонун бир контент жаратып, сонун бир жаратылышыбызды Кыргыздардын кооз жерлерин айрыкча ушу түштүк жергесин тарткан атайын Бишкек шаарынан келип отурат. Кош келипсиз дагы. Рахмат барыңарга. Салам барыңыздарга. Түштүк жергесинин айрыкча Баткен жергесин чагылдыралы деп көптөн бери ниет кылып жүргөнбүз. Ак тилектер менен болуп, буюрса жакшы контенттер күтүңүздөр. Япондор дүйнөгө сакуранын гүлдөшүн даңкташса, Баткен өрүк сарларынын керемет жомоктой гүлдөшүн сөз кылат. Кыргыз Travel бул жолу өзгөчө гүлдөгөн өрүк сарды чагылдыруу үчүн Баткенге келди. Эле Баткенге кирип келдик ошондон. Баткен башталышы менен өрүк сар бардык жерде гүлүн ачкан. Жыты да сонун. Керемет сонун бир өрүк бакчага келдик. Biz hazır şu yerden uçağız. Johnny байкебиз дагы şu yerden az өзүнүн дронун көтөрөт. 1-2 күнүн ичинде кайрадан түшүп калат го дейм бул. Уже жалбырактар түшүп баштаптыр. Биринчи эмоциялар. Ассалам, сонун эле карагылачы, мындай. Аппак кар жаагандай болуп элечи. Өзүнчө бир кооз. Эмне деген сулуу да? Керемет. Даролишке киришели. Hazır. Şul örük bakçadan açacağız. Азырынча жакындардан көрүп атабыз, бийиктиктен дагы кандай болот, алда көрүп аласыздар. Дрондор таң калат го бүгүн бул коозду көрүп, эмне деген кооз. Баткен облусунда жыл сайын март айынын ортосунан тарта өрүк гүлдөй баштайт. 1000 гектар аянт ак кызгылт гүлгө оролот. Мындай көрүнүш дээрлик 1-2 жумага созулат. Баткен облусунда жалпысынан 10.000 гектарга жакын аянтта өрүктүн 20дан ашык түрү өсөт. Жергиликтүүлөр бул жылы өрүк 2 эсе жакшы гүлдөгөнүн айтышууда. Негизги киреше булагы болгон өрүк ар бир коrodо, ар бир үйдө бар. Көз жоосун алган коздукту Жапониянын айтылуу сакурасына салыштырып, андан кем эмес экенин айтып суктанышат. Өрүк гүлдөй баштаган мезгилде Баткенге келген туристтердин да саны арбайт. Жакшыны жалгыз гана көзгө көрүнгөн сахардан. Өрүк сарды тарттык, керектүү карталарды алдык. Эми сапарыбызды Баткен шаарына улайбыз. Андан нары дагы тарта турган көп жерлер бар.
мисалы ушу процесси кандай болот? Башынан баштап. Башынан ушул паста көсөгөн кереген баягы шалпайлар турат. Ошолорду айдап, ташын терип, аны айдап неме кылынат да, негилет. Жерди айдатып, ташын терип, анан негип, дарысын берип, от, чөп дарысы бар, ошолорду берип, пышырабыз да, пышырып. Бүткөндөн кийин ушуну жаясыздар. Пышырып алып чыгып, мынтип алып чыгып жаябыз мында. Мында 3 күн, 4 күн, 5 күн жайып, кургатып, анан муну ал жуазга алып чыгабыз. Ал жуазда анан 10 саат, 12 саат ургузуп, анан илгеп, иригини бөлөк, майдасын бөлөк кылып, анан базарга алып чыгабыз да. Баткенде жергиликтүү тургундар көбүнчө дыйканчылык менен алектенет. Алар азыр күзүндө жыйналган күрүчүн кургатуунун аракетинде. Айтылуу ак тулпар күрүчүн күнү сыганда асфальтка жайып, үй бүлө мүчөлөрү менен жапа тырмак базарга алып чыгууга даярдашат. Бул ошондо баягы баткен күрүчүнөн ак болот го? Ооба. Ошолор да турат. Ооба, ошолор да. Эми өзгөндөрдү кызыл болот, олор натуральный эле өзүнүн цвети. Анан баасы дагы азыр жакшы болуп калды. Сиз күрүч менен иш кыласызбыз, э? Ооба, дыйканчылыкта биз. Ишке сон. Баткен элинин жөнөкөйлүгү дал ушул Баткен өрүк зарынын гүлдөгөнү менен өзүнчө бир көрк берип турат экен. Эли дагы башкача, жери дагы башкача. Албетте Кыргызстаныбыздын ар бир булуң бурчу, ар бир жери, ар бир абасы биз үчүн кымбат, биз үчүн эң бир жете алгыс алтындан кымбат нерсе. Ошол себептен биз ушул Баткен жергесине келип сүйүүбүздү бир жакындан бир сезели деп келдик. Кудай буйрса 2 күндүк сапарыбыз ийгиликтүү болду десек болот. Tarixi var neçin Intımağıdayım bekim Ağlat o beşikim Başını yiyip tazim ettim Keremet aymağı